بسم الله الرحمن الرحيم. Albatta ислам dini bul адам баласынын ден соолугуна жана бардык адам баласына тиешелүү болгон бардык нерселерге өтө катуу көңүл бурган. Жалпы эле адам баласынын жашоосунун жакшы болуусуна, жалпы эле адам баласынын бардык жагынан, ден соолук жагынан, кылган иши жагынан, жүргөн жүрүм туруму жагынан, жана анын илим билим алуусу жагынан, бардык жагынан ошол мусулман адам үлгүлүү болуусу, таза болуусу, өтө жетишкен болуусу үчүн ислам дини албетте көп таалиматтарды жана көрсөтмөлөрдү эмне кылган, үйрөткөн. Ошонун ичинде албетте мына ден соолугуна кам көрүү боюнча да көп таалимат, көп ислам өзүнүн жолдорун көрсөтүп үйрөткөн мусулман адамга. Мына ошол ден соолукту сактоо боюнча, ден соолукка зыян жеткизбөө боюнча Кур'ан аяттары да көп келет. Кур'ан аяттарда адам баласы ден соолугун сактоо бул Алла Тааладан аманат кылып берилген нерсе экендигин ошол баяндайт биздин шариятыбызда. Бул ден соолук деген адамдын жаны өзү Аллах Таала тарабынан аманат кылып берилген бизге, ар бир адамга. Демек, Алла аманат кылып берген жанды кыюуга болбойт, исламда харам кылат. Ал өзүнүкү эмес, Алла аманат кылган. Ошол сыяктуу эле адамдын ден соолугу да Алла Таала тарабынан аманат кылып берилген. Демек, ошол ден соолукту сактоо, ага көңүл буруу, керектүү ошол ден соолукка тиешелүү, сактоого тиешелүү болгон иш-чараны жүргүзүү, бул да мусулман адамдын, деги эле адам баласынын милдети болуп эсептелет. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат Бакара сүрөсүндө: "Вала тулку би айдикум илат тахлука". Силер өзүңөрдү кыйроого таштабагыла. Силер өзүңөрдүн жаныңарды кыйроого таштабагыла. Башкача айтканда, силер эмне нерсе силердин ден соолугуңарга, өзүңөргө зыян алып келе турган болсо, ошол нерсеге өзүңөрдү салбагыла деп атат. Өзүңөр билип туруп, өзүңөрдү ошол кыйроого салбагыла. Башкача айтканда, ден соолугуңарга эмне зыян алып келет, жашооңорго эмне зыян алып келет, ошол нерселерди силер аткарбагыла. Ошондон сактангыла. Ла тулку би айдикум. Мындай жерден кайтаруу болуп атат. Ден соолукка, ошол жашоого зыян алып келе турган нерсени аткаруудан адам мусулмандарды эмне бул аятта кайтарып атат. Ал эми башка аятта Аллах субхана таала айтат: "Вала тактулу анфусакум инналлаха бикум рахима". Ниса сүрөсүндө келет. Силер өзүңөрдү жаныңарды кыйбагыла, силер өзүңөрдү өлтүрбөгүлө. Албетте Алла Таала силерге мээримдүү зат. Мындайча айтканда, өзүңөр жаныңарды кыйбагыла, ошол эле учурда силердин өзүңөрдүн жаныңарга зыян келе турган нерселерди аткарбагыла деп атат, тыйып атат. Эмне нерсе ошол зыян келтире турган болсо жаныбызга, ден соолугубузга, бул шариятта албетте тыюу салынган. Ал кандай себеп менен болсо да, кээ бирлер кыйналып кетип ошол өзүн кыйроого ташташы мүмкүн. Кээ бирлер алы жетпей, кээ бирлер сабырсыздык кылып, кандай түрү менен болсо да, канчалык деңгээлге жетсе да, адам өзүнүн жанына кол салуу, өзүнүн ден соолугуна зыян жеткизүү, бул эмне шариятта харам кылынган, тыюу салынган. Ошондой эле ден соолукка зыян жеткизүү, же билип туруп ошол ден соолукка кам көрбөй коюу да бул шариятта тыюу салынган. Тескерисинче, дарыланууга, ден соолукка көңүл бурууга адам баласы, жашпы, кичинеби, карыбы, бардыгы колунан келгенче көңүл бурууга бул буйруган аят хадистер өтө көп. Мына ошолордон бири исламда даруриятул хамс деп коет. 5 зарылчылык. Мындайча айтканда, сактоосу зарыл болгон, аны сактоо, ага көңүл буруу зарыл болгон 5 зарылчылык бар. Мына ошонун бирөөсү бул динин сактоо, адам нафс деп коет, жанын сактоо, вал мал, байлыгын, мусулмандардын байлыгын сактоо, жана насыл, урук тукумун улап аны сактоо, жана ошондой эле акылын сактоо. Мына ушул 5 зарылчылыкты сактоо бул мусулманчылыкта бул эмне зарыл шарт болуп эсептелет. Мына ушуларды сактоо. Демек, бунун ичинде эмне? Ден соолук да ушунун ичинде келип атат. Анткени жанын сактоо, анын акылын сактоо, мына ушулардын бардыгы ден соолукка тиешелүү болгон. Демек, ошону сактоо мусулмандан талап кылынган нерсе. Бул бир эле мусулман эмес. Ошол мусулмандар жашаган, адамдар, ошол ар бир жарандар жашаган өлкөнүн
өлкөнүн ушу жетекчилигине да эмне кылынып атат, талап кылынып атат. Демек ошол нерселерди сактоо мусулмандын динин, жанын, акылын, ден соолугун, мал мүлкүн, абийирин сактоо бул эң зарылкы нерселерден. Мындайча жөнөкөй тил менен айтканда, эмне нерсе ушул нерселерге зыян тийгизсе, ал кандай иш болсо да, кандай сөз болсо да тыйылыш керек, токтолуш керек. Динине, ден соолугуна, малына, мүлкүнө, абийирине зыян тийгизе турган эмне нерселер болсо да, ал албетте исламда эмне кылынат, тыюу салынат. Демек исламда чоң эреже бар. Чоң эреже бар. Күллү ма сабата дараруху, сабата тахримуху. Бардык зыяны анык болгон, адамдын ден соолугуна зыяны жете турганы анык болгон бардык нерсе бул исламда арам кылынган деп эсептелет. Анын кандай аталышы болсун, кандай түрү, кандай көрүнүшү болсун, ага карабастан эмне нерсе адамдын акылына, ден соолугуна, жанына зыян жеткиздиби? Демек ал нерсе, ушундай эреже бар исламда, ал нерсе харам. Мисалы ойлосоң, эмне үчүн арак арам кылынды? Жана ошогон эмне үчүн ошол баңги заттар арам кылынып атат? Анткени булардын бардыгы ден соолукка зыян жетип атат. Булардын бардыгы эмне кылып атат? Адамдын акылына зыян жеткизип атат. Демек булар арам нерсе. Ал жөндөн жок эле баягы арам кылынган жок. Ал жерде ошондой чоң даанышмандык бар, чоң сырлар бар. Анткени мусулманчылык, динибиз, шариятыбыз адам баласынын ден соолугун, жанын, акылын сактоого эң биринчи орунда көңүл буруп жаткандыгынын белгиси бул. Ошондуктан бардык нерсе, эмне нерсе ден соолукка зыян, бул арам. Азыр бизде мисалы тамекилердин бая сыртында министрлик, саламаттык министрлиги эскертет, ден соолукка зыян чекпеңиз деп жазып атпайбы? А биздин шариятыбыз 14 кылым мурда эле эскертип койгон. Ден соолукка зыян чекпе. Ден соолугуңа эле зыян эмес, ал күнөө да табасың. Ден соолугуңа зыян эмес, ал күнөө табасың, акыретиңе да зыян деген эскертүүлөрдү берип койгон. Мусулман адам ошон үчүн андай нерселерди, зыян келе турган нерселерди аткарбайт. Алхамдулилlah. Кудайга шүгүр, мусулман кылып, Кудайга шүгүр, ушундай өзүбүздүн акылыбызга, жаныбызга, ден соолукка зыян нерселерден бизди алыстатып, четтетип койгондугуна. Демек бул исламыбыз, ислам дини эмне? Түшүнгөн адам үчүн, мусулмандар үчүн Кудайдын берип койгон бир чоң сыйлыгы, чоң бир Кудайдын берип койгон жакшылыгы. Кармана берсек динди, шариятты, иншалла жаман болбойбуз. Ден соолугубуз сак болот, акылыбыз сак болот, динибиз сак болот иншалла. Мына дарылануудун зарылчылыгы жөнүндө айтылган хадистер бар экен бул жерде. Жабир радыйаллаху анхудан риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ликулли даин даваун". Ар бир дарттын давасы бар. Мындайча айтканда, ар бир оорунун анын дарысы бар. Эгер ошол дары файнусыба даун дава, эгер ошол дары ошол ооруга дал келсе, тура келсе, албетте ал шипа табат, жакшы болуп айыгып кетет дейт, сакайып кетет. Бара бизни Алла Тааланын уруксаты менен. Албетте аны шипасын берүүчү да ал нерсени дары эмес, Алла Таала. Алла Таала өзү шипасын берет. Ал дары шипа бербейт, Алла Таала шипасын берет. Болгону биз эмне? Ошо себептерди аткарууга талап кылынган, бизден себептерди аткаруу бизден талап кылынып, бизге буйрулган нерсе. Ал эми башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эй Алланын пенделери, силер дарылангыла, бирок арам нерселер менен дарыланбагыла" дейт. Колдон келишинче адал нерселер менен дарыланганга аракет кылыш керек. Ал эми аалымдар ошол айла жок болуп калган учурда, андан башка бир жолу жок болуп калган учурда, ошол кээ бир ошол арам нерселердин ден башка мындай ордун алмаштыра турган нерсе жок. Аны албаса жанына өтө коркунуч келет, зыян келет, жанына кыянаттык боло турган деңгээлде болуп калса, уруксат деген жолдору бар. Шариятта албетте ушундай айтылган. Бирок негизинен бул дарылануунун адал жолу менен кылынган көрүнүшү эң жакшы нерсе ошол. Эң жакшы нерсе ошол. Алла Таала ошол шипасын даярдап койгон, шипасын берет. Мына ооруга болгон түшүнүк, ооруга болгон исламдын мусулман адамга берилген кандай багыттар бар?
Оору менен болгон кандай мамиледе болуш керек же ооруга келген учурда эмне биз мусулман адам өзүн кандай алып жүрүш керек? Ошол жөнүндө да исламда таалиматтар, көрсөтмөлөр айтылган. Мына ошонун биринчиси дейт ал-ула. Ямбаги алал муслиму алла юсибал хауфу вал халау шадид дейт. Мусулман адамга биринчиден мына оору боюнча биринчиден ошол келе жаткан ооруга же болбосо ооруп калам го деген коркунуч пайда болуп атса, же коомдо оору пайда болуп атса коркунуч, мисалы азыр вирус тарап атат деп атат башка өлкөлөрдө, буга чейин деле ар кандай ушундай оорунун түрлөрү болгон, андан башка деле адам баласында күнүмдүк ар кандай оорулардын түрлөрү жетип турат. Мына ошол оорулар, ооруп калам деген коркунучка тиешелүү болгон мусулман адамдын түшүнүгү кандай болуш керек? Мусулман адам ооруп калам дегенден өтө катуу коркуп, психологиялык, адамдын моралдык жагынан өтө катуу тынчсызданууга барбаш керек. Анткени ал тагдыр. Мен ооруп калат экем, мындай оору жугуп калат экен, мындай оору келип калат экен, ооруп калсам мана эмне болуп калат, өлүп каламбы, тиги бу деп туруп, ушунчалык катуу коркуп, катуу тынчсызданып, катуу ал нерсе адамды баягы паникага түшүрө турган деңгээлде коркуу болбош керек мусулман адамда. Андай деңгээлде коркуу болбош керек. Мүмкүнчүлүк болушунча, колдон келишинче адам өзүн ошондой катуу коркунуч же болбосо катуу коркуудан, же тынчсыздануудан, же сабырсыздык кылуудан, паникага түшүүдөн сактаныш керек. Анткени ал деле ыймандын бир талабы. Ал жерде Алланын тагдыры. Алла Таала тагдырга жазып койгон болсо, сен канча корксоң деле ал нерсе болуп калышы мүмкүн. Кудай сактасын. А тагдырга жазбаса, ал нерсе эч качан болбойт. Демек Алла Тааладан деп билиш керек да, мына жакшылык, жамандык бардык Кудай Тааладан, имандын бир шарты деп билиш керек да. Ал эмне кылыш керек? Анчалык деңгээлде өтө катуу паникага түшүп, же болбосо ушул учурда өтө катуу тынчсызданууга берилбеш керек. Анан мисалы азыр ушундай оору болот деп, мисалы кээ бир учурларда оору болот экен деп паникага түшүп, азык түлүктөрдү камдап, алдын ала камдап, өзүнөн өзү боло элек нерсеге эле андай нерсеге кылган ал кереги жок нерсе да. Алла Тааланын башка жагдан тагдыры болот, албетте сактаныш керек. Ал нерсеге алдын ала чара көрүш керек. Ал нерселер да азыр айтылат. Бирок алдын ала боло элек нерсеге ал паникага түшүп, тынчсызданып, ал азык түлүккө андай кымбаттоо жаратып, кээ бирлер ушул маалдан да пайдаланып, элде талап көп болгон сайын азык түлүктү көтөрүп берет. Мына маскага талап көп болду, аны көтөрүп, жөнөкөй эле баасы өзү 10 сом, 3 сомго бүтсө, аны 30 сомго чейин чыгарып, мисалы, же азык түлүктү эл талап кылган учурдан пайдаланып, азык түлүктү көтөрүп, элге кыйынчылык кылганда бул да болбойт да. Бул да туура эмес нерсе. Кандай соода кылып аттың, ошондой соода кыла бер. Калган Алла Тааланын буйругунан. Ошо жагында Алла Таала береке берет. Анан элдин паникасына, тынчсыздануудан пайдаланып, анын буюмун, азык түлүктүн баасын көтөрө салып, же кызматынын баасын көтөрө салып, же бир ошогон бир ушундай бир Алла Тааланын сыноолорунан пайдаланып кетүү, же ошондо пайдаланып элге оорчулук келтирүү бул шариатта тыйылган. Бул жакшы нерсе эмес. Ошондуктан биринчисинен эмне кылыш керек экен? Мусулман адам өзүнү жакшы сабырдуу кармап, Алла Таалага дуа кылып, жанагындай тынчсыздануудан, сабырсыздыктан сактанып, өзүнө эмне мындай жай, өзүнүн көңүлүн жай алыш керек. Дуа кылыш керек андан көрө. Биз эң акырында дуа кылып көнүп калган адамдар. Тынчсызданат, паника кылат, башка кылат, дарысын алат, андан кылат, эң акырында, мен Алла Таалага дуа кылып сурайынчы деп туруп, анан кийин Кудай башка нерсеге күчү жетпей калганда Кудай Таала эсине келет. Андай эмес. Башынан алдын ала дуа кылыш керек. Мына хадистерде көп дуа, рукиялар көрсөтүлгөн. Ошону айтып жүрсөк, ошону аткарып жүрсөк, албетте Аллах Таала жүрөгүбүзгө тынчтык берет, анан ал нерсе оорулардан бизди сактайт. Мына врачтар деле айтып атпайбы? Оорулардын көбү эмнеден пайда болот? Ошол тынчсыздануудан пайда болот. Ошол психологиялык бир жабыркануудан пайда болот. Өзүнө өзү мындай сабырсыздыктан пайда болот оорулар. Козголбой жаткан оорулар козголуп кетет. Ошондой зыян жактары бар. Ошондуктан шариатта айтып атат: катуу тынчсызданба. Алланын тагдыры бар. Жазмыш бар. Ошон үчүн көп катуу тынчсыздануудун кереги жок.
болбогон нерсеге деп ошол нерсени шариатта көрсөтүп атат. Ал эми андан кийинкиси мусулман адам ошол ушундай учурда оорунун алдын алуу талап кылынат. Алдын алуучу иш-чараларды аткаруу талап кылынат. Сактануу мындайча айтканда. Шариатта деле мисалы сактануу бул эч кандай зыяны жок нерсе, сактаныш керек. Мисалы азыр бүгүн деле мечитибизди бир сыйра дезинфекциялап, мындай жакшынакай кылып микробдорду өлтүргөндөй дезинфекциялап, тазалап, ушундай кылып жүргүзүп койдук го. Эми бул ошондой нерселерди сактануу жолдорун аткарып, бул деген сөз оору тарап кетти деген эмес. Жөн эле баягы мисал катары ошол айтып атам да. Үйүңүздөрдө болсунбу, башка жерде болсунбу, ошол сактануу тазалык чараларын көргөн жакшы. Дезинфекциялап, тазалап, же болбосо сактануунун башка түрү кышында, суук учурда жылуураак кийин, жөнөкөй нерсе. Башыңа кийип жүр, жылуураак кийин, бул деле сактануунун түрү. Анан качан ооруп калгандан кийин анан оору алып, мен ооруп калдым деп Кудайга күпүрчүлүк келтирип, нааразы болуп, тагдырыңа нааразы болуп, бардыгына нааразы болуп жүрө бербей, алдын ала жылуу кийин, сактан. Эгер алдын ала эмдөөлөр керек болсо, эмдөөлөрдү аткар. Мындай дезинфекциялык керек болсо, аларды аткар. Алдын ала иш-чараларды кыл. Бул деле исламдын эмне талаптарынын бири болуп эсептелет. Жанагы жогорку аятта айтып өткөн «Вала тулку биайдикум ила тахлука» деген аятта ушуга тиешелүү болуп кетет. Силер өзүңөрдү билип туруп, кыйроого, зыяндуу нерселерге учуратып койбогула. Мындайча айтканда алдын ала сактангыла, алдын ала эмне кылгыла, ошол нерсенин дарысын, ошол нерсесинин аракетин көргүлө. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле хадисинде айткан: «Фирра минал маджзуми фирарака минал асад». Силер маджзумдан, тери оорусунун бир түрү, тери оорулар бар го, кожный зам. Ошол тери оору маджзумдан, силер маджзум оорусунан, тери оорусунан, арстандан качкандай качкыла дейт. Мындайча айтканда сактангыла деп атат да. Бир ошол тери оору бар экенин билсеңер же болуп каларын, же ошол менен бир зарарат этип кала турган мүмкүнчүлүк боло турган болсо, силер андан качкыла, сактангыла деп атат. Бу деген сөз эмне? Сактанууну талап кылат деген сөз. Демек, эмне кылыш керек? Экинчиси, бул мусулман адам ошондой оорунун алдын алуу иш-чараларын да жүргүзүш керек деген нерсени түшүндүрөт. Ошол нерсени талап кылат мусулман адамдар. Ал эми мына кийинки нерсе бул качан эгер Алланын тагдыры менен оору жетип калса, анда ошол ооруга сабыр кылыш керек. Аны деле бир Алла Тааланын буйругу деп билиш керек. Эми сактандың, аракет кылдың, өзүң колуңан келген эмдөөлөрдү жүргүздүң, бирок ошондо деле оору жетти. Мисалы, грипп болуп калдыңыз, же башка суук тийип калды, же башка бир кырсык болуп оору жетип калды. Оору жетип калса, анда сабыр кылып, ошол нерсеге эмне кылыш керек экен? Ошол нерсеге сабырдуулук менен ага да Кудайга шүгүрчүлүк айтса, ал ооруңуз эмне? Алла Таала тезирээк айыктырганга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиден, ошол нерсеге да Алла Таала сооп берет. Ошол нерсеге да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: мусулман адам, момун адам, эгер кыйынчылык жетсе, ага сабыр кылса, ошол сабыры үчүн да ага жакшылык сооп жазылат деген. Эгер жыргалчылык жетсе, ошол жыргалчылыкка шүгүр кылса, ага да сооп жазылат деген. Демек, ошондой кыйынчылык жетип, бир ооруга туш болуп калсаңыз, Аллах сактасын, ошол нерсени да сабырдуулук менен көтөрүш керек. Жана ал нерсени Алла Тааладан келген сыноо, бул нерсе мен үчүн күнөөлөрүмдү тазалайт, бул нерсе менин анча-мынча кылган кемчиликтеримди жууп кетет, бул нерсе үчүн мен акыретте Аллах Таала сооп берет деп, ал жерде да тынчсызданбай, ал жерде күпүрчүлүк келтирбей, же көзүң көргөн көрбөгөн бардыгын жаман көрүп, аларды ошондой нерселерге берилбей, сабырдуулук кармаш керек. Көбүнчө ошондой го адам, эгер ооруп калса бүттү. Эч нерсе жакпай калат. Келген адамды деле мисалы кээ бирлер да сөккөнгө чейин барат, жактырбайт, элди жактырбайт, көрүп келсең аны жактырбайт, коомду жактырбайт, бардыгын жактырбай калат да ооруп келгенде. Ал нерсе андай эмес, бул Кудайдын тагдыры деп туруп, жеңил кабыл алып, анан аны эмне кылыш керек? Дарыланып, ошол дарылануу аракеттерин жасаш керек. Дарыланбай коюу болбойт. Дарыланбай коюу бул кыянат болуп эсептелет. Адамдын жанына, ден соолугуна болгон кыянат болуп эсептелет.
Ошондуктан жанагы сөздүн башында айтып өткөндөй эле бул денени Алла Таала аманат кылып берген. Демек аны дарыланып, эмне кылыш керек? Аракет кылып ошону ооруган учурда дарылануу талап кылынат. Эми Кудай Тааладан деп туруп эле бардыгын дарыланбай койбош керек. Кээде ушундай да бир түшүнүктөр келет. Ал туура эмес түшүнүк. Дарыланбай коюп, бул себебин аткарбайм деп, бул Кудай Таала өзү эле жардам берет деп коюу бул туура эмес түшүнүк. Себептерин аткарыш керек. Андан кийин мына ушул эгер оору келип калса, ошол оору жугуштуу боло турган болсо, мисалы гриппи, же тери ооруларыбы, же башкабы, билесиз ал нерсенин жугуштуу экенин. Ошондой болсо, анда аны башка бирөөлөргө жуктурбаганга аракет кылып, өзүңүз сактанышыңыз керек. Эми биз азыр жанагы бир эле коронавирусту айтып аткан жокпуз. Кудай сактасын, азыр биздин өлкөбүздө андай жок. Биз жалпы эле биздеги бар оорулардын эле түрлөрүн да айтып атабыз да. Тери оорусу, башка грипп оорусу, эмне оорусу болсо деле. Анан кийин мындай мечитте мындай айтылды деп анан паника кылып жүрбөңүздөр. Алдын ал деп айтылды деп. Анан ошондуктан бул жерде жалпы эле оору жөнүндө сөз болуп атат. Мисалы жөнөкөй эле грипп болуп калсаңыз, масканы тагып келиңиз. Мечитке келсеңиз да, жумушка барсаңыз да, мектепке барсаңыз да. Кээ бирлер бар, жөтөлүп, какалып, грипп оозунан микробдор чачырып атат, маска тагынбайт, сактанбайт да. Ал гигиенически туура эмес ал нерсе. Мына шариатта айтып атат. Ал нерсени сактаныш керек. Эгер ооруп калсаң, ооруну башка жугузбаганга эмне сактанышың керек деп атат. Хадисте буйрулуп атат ошол нерселерди. Ошондуктан биз ошол нерселерди алдын алып, мына гигиенаны сактап, эгер эмне болуп калса, кээ бирлер туберкулез менен ооруйт, кээ бирлер грипп менен ооруйт. Аргон ошол нерселерди масканы тагыңыз, башка бирөөлөргө зыяныңыз жетпесин. Башка бирөөлөргө зыяныңыз жетпесин. Өзүңүз оорусаңыз, аракетин кылыңыз, дарыланыңыз, бирок башка бирөөлөргө зыян жетпегендей гигиеналык тазалыкты сактап, анын нормаларын сактап, бул да шариаттын талабы болуп эсептелет. Тоокел деп туруп эле бардыгын кой бере берген ал болбойт. Тоокелди атың байла, төөгүңү байлап туруп анан тоокел кыл дейт го. Ошол сыяктуу. Себебин кыл, андан кийин тоокелди кыл. Ошондуктан эмне бул ооруган киши дайыма ушул аракетин жасап туруп, экинчиден ал ооруган учурда тынчсызданбай Алла Тааланын тагдыры деп кабыл кылыш керек жана ошондон нерседен сооп үмүт кылыш керек. Алла Таала ушул ооруган үчүн да сооп берет жана күнөөлөрүн кечирет. Мына ушундай түшүнүктө болуш керек. Ошондой эле мына бул жерден биздин шариатта бул ден соолук бул Алла Тааладан берген неамат. Анын ден соолук учурунда ден соолуктун аманатын, шүгүрчүлүгүн бериш керек. Ден соолуктун шүгүрчүлүгү. Ден соолуктун шүгүрчүлүгү эмне? Аллах Таала ден соолукту бердиби? Демек сиз ден соолуктун шүгүрүн айттыңыз. Кудай Таалага шүгүр келтириңиз. Кудай Таала буйруганын аткарыңыз. Кудай Таала кайтарылгандан кайтарыңыз. Мына Аллах Тааланын шүгүрү. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат, эгер дейт, кимде ким бир адам эртең менен турганда өзүнүн үй бүлөсү аман болсо жанында, жана анын бир күндүк тамагы болсо, ден соолугу чың болуп, оорубай, аман эсен ден соолукта болуп таң аттырса, ага дүйнөнүн жакшылыгы берилиптир дейт. Дүйнөнүн жакшылыгы берилиптир дейт. Кээде биз ошого да канааттанбай кетебиз. Ден соолукту Алла Тааланын берген бир неамат, жакшылык экенин да билбей канааттанбай кетебиз. Кечкери намазды да окубай, орозону да кармабай, ибадатты кылбай, дал бастап акча табабыз деп чуркап жүрүп ден соолукту жоготобуз. Ден соолукту жоготобуз. Ошо Алла берген ден соолукту ушул туура пайдаланганда да көпчүлүк адамдар туура пайдалана албайт да. Анан акыр жагында барат да, акча табам деп туруп ден соолук жоготот, анан ошол акчасына кайда ден соолугун оңдойм деп туруп кайра ошол акчасын кетирет. А ортодо жоголгон өмүр, жоголгон саат, ортодо жоголгон ыйман, жоголгон ибадаттар калып калат. Башка эчтеке пайда жок. Ден соолугуңузду кетирип акча табам деп чуркадыңыз, акчаңызды кетирип ден соолук табам деп чуркадыңыз. Ортодо бир карасаңыз өмүрүңүз түгөнүп калган, акыретке Алла Тааланын алдына жакындап калгансыз. Ким утту берден? Демек, ошол ден соолук барда Кудайга да шүгүр келтиргенин унутпайлы. Аллах Тааланы да акысын берген, шариаттын да, диндин да акысын берген унутпайлы. Ошондуктан ошол жагында ойлонуп, ден соолук барда эмне пайдаланып, жакшы амалдарды эмне кылып калыш керек, аткарып калыш керек, колдон келишинче.
Анан албетте бул ден соолуктун кандай хадисте да ден соолукту сактоого болгон көрсөтмөлөр өтө көп. Ошонун бирөөсүн эле айтайын хадисте. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эгер сен ден соолук сакташ үчүн адам баласынын курсагын толтура турган нерсе дейт. Бул тамакты жегенде, адам баласы тамакты жегенде, курсагын толтуруп жегенде кайтарган. Эң жаман нерсе курсакты толтуруп жеген деп айткан. Эң жаман нерсе. Эгер тоюп жей турган болсоңуз, тамак жей турган болсоңуз, сиз курсагыңызды 3-кө бөлүңүз. Бирин тамакка, бирин сууга, бирин эмне абага калтырыңыз деген. Мындай дем ала тургандай болуп. Жана ушуга окшогон ден соолукка кам көрдүргөн хадистер өтө көп. Өтө катуу семирип кетүүдөн кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө катуу семирип кетүүдөн кайтарган динибизде. Эмне үчүн? Өтө катуу семирип коюу бул ден соолуктун бузулушуна алып келет. Мына пайгамбардын өзү сүннөтүн билесиздер, жаа атуу, ат минүү, чуркоо, мына ушуга окшогон, ошондой эле сууда сүзүү, бул сүннөт амалдардан. Эмне үчүн? Бул спорттун ушундай түрлөрү. Анткени мына ушул спорттун түрлөрүн аткарсаңызда ден соолукта болосуз, чың болосуз. Мына ушул сүннөт. Ден соолукта чың болуп спортто жүрүү, бул да сүннөт. Сактанып жүрүү. Качан ооруп калгандан кийин анан алсыздыкка баш ийип отурбай, алдын ала спортту кылып ошол сүннөттү аткарып жүрсөк, бул да шариятыбызда көрсөткөн ден соолукка кам көрүүлөрүнүн бир орду болуп эсептелет да. Ошондуктан биз дайыма ден соолукка кам көрүп өтөйлү. Колдон келишинче жанагы айтып өткөндөй эле коомдук жайларда ушундай тазалыкты сактап жүрөйлү, ооруду ушундай жугузбаганга аракет кылайлы. Эми исламда айтылып коет, шариятта ла адва фил ислам, исламда ошол жугуу, оорунун жугуусу жок деп. Албетте бул ар бир адамга ооруну Алла Таала өзү берет. Мунун мааниси ошондой. Алла Таала ар бир адамга ошо ооруну өзү берет. Ал бирөө ооруган себебинен эле ооруп калган жок. Алла Таала ага да ошондой ооруну каалады, ошол ооруну берди. Ошондуктан баягы исламда оорунун жугуусу жок дейт. Жугуштуу оору жок деген сөз эмес. Жугуштуу оору бар, бирок ошонун оорусу ар бир адамга Алла Тааланын тарабынан өзү келет деген сөз да. Алла кааласа жугат, каалабаса жукпайт ал нерсе. Мына Алладан деп билейли. Ал жугуштуу оору болсо эле баарына жугуп кете бербейт. Алла Таала каалаган кишине гана ошол ооруну берет, каалабаса ал нерсени жанында жүрсөң деле жуктурбай кое берет. Демек Кудайдан деп билейли. Жакшылык, жамандык, оору, сыркоо баардыгы эмне Кудай Тааладан деп билейли. Ошон үчүн Кудайга сурайлы, Алладан дуа кылайлы, ибадат кылайлы, дуа кылайлы, суранайлы, Алла сактасын ушундай жаман оорулардан деп. Алла Таала сактайт, Алланын колунда жеңил эле нерсе. Жугузбай коюу, ал нерсени өткүзбөй коюу, андай ооруду бербей коюу Алла Тааланын колундагы оңой эле нерсе. Ошондуктан баардыгыбызды Алла Таала ден соолукка кам көргөн, ден соолук аманатын аткарган пенделерден кылсын. Колдон келишинче мына ушундай ден соолукту сактап, хадисте, аятта көрсөткөндөй, ушул жан аманатын, ден соолук аманатын аткарууга баардыгыбызды Алла Таала насип кылсын. Ва жазакумуллаху хайран би рахматике архамар.